Kudalары eң bir maylуу süттүү жерлерге отурсун деп ойса болгон жок. Коомдун өнүгүүсүндө өзүнүн мыйзам ченемдери болот. Накаевдин доору, баягы өзөң окуу, шахс окуясы, 2000-жылдар революция, 10 мүнөттүк кытыркадан кайрылуусу. Бүгүнкү убакыттуу бийликке дагы мен айтып атам. Саламатсызбы? Жалпы факт KG маалымат порталынын көрүүчүлөрү, бүгүн биздин студиябызда коомдук ишмер, саясатчы Бектур Асанов. Кош келипсиз, Бектур мырза. Сиз көптөгөн көп жылдардан бери саясаттын чордунунда кайнап турган жеринде келе атасыз. Алгач биз суроону берсек, ушул Кыргызстандын туңгуч президенти Акаевдин убагында, андан кийин Бакиевдин убагында да тургансыз, ушул революциялардын башында. Андан кийин ушул Алмазбек Атамбаевга дагы бир эскерткенсиз, күнүң аз калды дегендей кылып, анан ушул кечээ шайлоо, парламенттик шайлоонун алдында дагы Сооронбай Жээнбековго дагы кайрылгансыз. Ушул сени ушул эки партия аңга алып барат деп айттыңыз эле. Мындай карап көрсөк, ушул сиздин айткандарыңыз, алдын ала айтканыңыз ушул аткарылып калат экен да. Ушул кандай азыркы келе турган президент кандай күнгө туш болуп калышы мүмкүн? Эмне да, баягы коомдун өнүгүүсүндө өзүнүн мыйзам ченемдери болот. Физиканын мыйзамдары болгондой элечи, коомдун өнүгүүнүн дагы. Накаевдин доору, баягы өзөң окуу, шахс окуясы, кийин 2000-жылдар революция, кийин Бакиевди алып келдик. Кайранын саясатын тескери кетиши, туура эмес саясат жүргүзүшү 2010-жыл, андан мурда канча эскерттик. Кайрылуу, гезиттер аркылуу кайрылдык. Андан кийин 10-жыл болуп кетти, убактылуу өкмөт, андан кийин келген Атамбаевдин бийлиги. Атамбаевга да эскертип, ачык, публикада, митингдерден кайрылып эскерттик. Жакшылык менен бүтпөй калды депчи. Анан могу шайлоонун алдында өзүңөр билесиңер, ачык кайрылуу жасагам. Могу парламенттик шайлоо жакшылык алып келбейт. Мекеним Кыргызстан биримдик партиясы сиздин түбүңүзгө жетет. Шайлоону бизде бир гана мүмкүнчүлүк, бир гана чоң нетебин ишеними бар, баягы актап. Башка болбосо да шайлоону таза өткөзүп берсеңиз, анда сиз тарыхта каласыз деп Сооронбай Шариповичке да кайрылганмын. Эми бул бийлик кандай? Акаев 15 жыл отурду. Бакиев 5 жыл. Атамбаев 6 жыл эптеп, баягы жаңыча метод, башкача прием менен досун өткөздү. Сооронбай Шарипович 3 жыл. Бүгүнкү убактуу бийликке дагы мен айтып атам, деп атам, интервьюларды берип атабыз, кайрылып атабыз. Акыбалы жакшы эмес. Ошол Акаев, Бакиев, Атамбаев, Сооронбай Шариповичти анга түрткөн бир слой бар да. Биз аны бандиттик, олигархиялык, коррупциялык, бандиттик топ деп атадым мен. Парламент шайлоонун алдында. Бүгүн Садыр Жапаров жана анын тегерегиндегилер, бийликтегилер ошолордун чеңгелинде калды. Себеп мына, ал кишинин шайлоо турнесин көрүп атасыңар. Анын жанында кимдер жүрөт? Мекеним Кыргызстан, биримдик, Сооронбай Шарипович эле жок. Баары чуркап жүрүшөт. Бул анан бир 2000-3000 бул кишинин троллдору бар, фейктери бар. Аябай жакшы пайдаланат фейктерди. Бул өзүнө өзү алдоо. Шайлоо тескери болуп калса, таң калбагыла. Элдин көз карашы, элдин аң сезими бүгүн башкача. Булар ойлогондой баягы шоу жасап атат го, андай эмес. Мына мен кызык окуяга туш болдук, кече Жалал Абадтагы ат мингизип алып аттан аша чуркаган топ. Бул топ эң коркунучтуу топ да, биз Сооронбай Шариповичке эскерткен топ. Бул топ президенттерди кошоматчылыкты кылып, баягында атта болсо атта сүрүп алып барып жадан түртүп ет дагы. Кийинки президент, кийинки бийликке баягы орустарда сөз бар го, король умер, да здравствует король деп кол чаап отура турган топ. Дал ошол ууру кески аферист эки жүздүүлөрдүн чеңгелинде калды. Мындан чыга албайт бул киши. Себеби бул киши ошого склонный киши. Бул кишинин методдору ошого жакын. Ошон үчүн баягы Атамбаевдин учурунда, Бакиевдин учурунда булар бир ай, эки ай эмес, бир топ убакытта акырындап киришти да. Бүгүнкү бийлик Жапаровдун тегерегинде булар 15 күндүн ичинде келип, бүт баары кирип отуруп алышты да. Бул баягыларды кабыл алды бул киши. Ууру кески аферист эки жүздүүлөрдүн баарын кабыл алды, кошоматчыларды. Ошондуктан
El bunu körüp turat. Ошончо эл туура жыйынтык чыгарат. Мына бир эле мисал. 10 мүнөттүк ктвкдан кайрылуусу. Адахан Кимсанбаевич 1 саатка жетпей 35-40 миң көрөт. Бүт баягы лайк баскандар. Ал эми Садыр Жапаровго болсо 30 мүнөткө жетпей 1000ден ашык дислайк басылып кетти. Жактырбагандар көбөйүп кетти. Бул бүгүнкү күндө картинаны ачык көрсөтүп койду. Ага чыдабаган ктвдин кызматкерлери аны кайра өчүрүшүп, баягы комментарий жазганга, лайк басканга токтотуп коюшту. Бул деген буну түшүнүш керек да. Коомдогу пикир бүгүн ошондой. А булар өздөрү алдап жүрүшөт. Ошондуктан шайлоо бул шайлоо өтө бурулуш шайлоо болот. Эл туура чечим кабыл алат. Бирок мен бир нерсени эскертип коем. Эскертким келет бүгүнкү бийликтегилерге, анын тегерегиндегилерге. Утулуп калса булар моюнга алыш керек. Ошондо биздин мамлекетибиздин дагы алардын өздөрүнүн дагы келечеги болот. Эгерде күчкө салып утуп, зордук зомбулук кылам десе, бай уткан тарапты тааныбаган аракет кылса, анда мамлекетке өзүбүзгө да кыйын болуп калат. Аларга тем более. Ошону уюштурганда өтө кыйын болуп калат да. Ошондуктан мен аларга эскертип кетем. Ошондуктан мен элибиздин аң сезими деңгээли аябай жогору экенине ишенем. 5-октябрда мисалы эл чыкты, биз аралашып жүрдүк. Ага чейинки коомдукка таасир кылгандай карыйларды, интервьюларды берип аттык. Ал шайлоонун адилетсиз өткөнүнө чыкты. Ал Садыр Жапаровду келсин, мекенчилик партиясы келип бийликтелеп калсын, кудалары эң бир майлуу сүттүү жерлерге отурсун деп революция болгон жок. Конституцияны өзгөртүп да революция болгон жок. Ал адилетсиз шайлоо, шайлоо адилеттүү болсун деп болду. Ошол эле эл, ошол эле активисттер бүгүн күтүп отурушат. Эгерде шайлоону адилетсиз өткөзсө, анда 11 январь күнү кайра 5-октябрь сөзсүз кайталанат. Буну мен эмес, Садыр Жапаров өзү дагы бир интервьюсунда айтыптыр. Шайлоо адилетсиз өтсө, революция болот деп. Шайлоо адилеттүү өтүшүнү бул бийлик контролдой албай калды. Биз соромай Шариповичти жаман көргөнүбүз менен ал киши контролдой албай калды да. Бийлик колунан чыгып, бийликти биримдиктин ана башчылары менен Мекеним Кыргызстан контролдоп калыптыр да. Бүгүнкү шайлоону Садыр Жапаров контролдой албайт. Бүгүнкү шайлоону баягы аттан аша чаап чуркап жүргөн кошоматчылар ошолор контролдойт, шайлоону ошолор өткөзөт. Ошондуктан шайлоонун адилеттүү болушуна да көз жетпей калды. Эми ушуга чейин биздин мамлекетти башкарып келген башчыларды, мисалы Аскар Акаевди бийлик колунан кетип калып, аялы башкарып калды деген сөздөр болду. Аскар Бакиевди ушул баласы, туугандары башкарып калды деген сөздөр болду коом арасында. Андан сырткары Алмазбек Атамбаевдин учурунда шопур башкарып калды. Шопур жан сакчылар башкарып. Жан сакчылар. Кечээ эле экс-президент макамына ээ болгон Сооронбай Жээнбековдун тушунда, бийлиги тушунда ушун иниси ушул башка туугандары башкарып калды деген кептер болду да. Азыркы бийликти ушунда ким башкарып калышы мүмкүн эгер келсе? Азыркы бийликтин бийликке келбей туруп эле ошо баягы кошоматчы эки жүздүүлөр, достор, алдым жуттумдар башкарып калды деп айтсак болот. Бирок бүгүнкү күндө өзүнүн азыр пока жаңы үчүн пока таасири бар, мүмкүнчүлүгү бар, ситуацияны оңдоп кеткенгечи. Бирок аны жасай албайт, оңдой албайт. Себеби оңдойм десе, алардын колдоосуна ээ болбой калат да шайлоо унутулуп калат. Себеби бул башында эле ууру кески кошоматчыларга, ошолорго таянып алды да. ОПГшниктерге, эки жүздүүлөргө ошолорго таянып алды. Алардан ажырай албайт. Алардан ажыраса мына 20 күн калды шайлоого. Анда шайлоо унутулуп калам дейт дагы. Андан ажырай албайт дагы. Ушулар менен кошо жарга барат. Бирок баягы бир гана нерсе баргандан кийин шайлоонун жыйынтыгын таанышы керек. Дагы ушул негизде коом арасында айтылып жүргөн сөз да, бул биздин бийлик келсе, жаңы бийлик ошо арасындагы эки жүздүү кошоматчылар көбөйүп кетет дагы, коом арасындагы орчундуу маселелер башчыга жетпей калат дагы, анан нааразычылыктар пайда болот. Негизи тегерегиндегилер күнөөр болуп калат дейт да. Ошул кошоматчылыктан кантип арылса болот? Ага бийликке келген кишинин тазалыгы болуш керек, кайраты болуш керек, анда акыл эс, интеллект болуш керек. Ал биринчи күнгө баягы кыргыздар айтат, учкачканда эле жаман учкачты эле, кыжак отурду эле деп. Атка мингенде эле деп. Отурганда түз отуруш керек. Бул өтө философиялык мааниси бар да. Ууру кескиден алыс бол. Кошоматчыларды жолотпо. Максималдуу таза, туура жүргөн инсандарды тегерек четине командага чогултканга аракет кылыш керек. Ошондо биз кошоматчылардан арылабыз, ошондо элдин да ишеними бекем болот, ошондо бийлик да бекем болот.
мамлекетте стабилдүүлүк болот. Ошондо стабилдүүлүк болуп, бийлик ишеним болгондо гана мамлекетке инвестиция келет. Мамлекетте өнүгүү болот. Чоң рахмат Бектур мырза, келип бергениңиз үчүн. Ал эми Алмазбек Атамбаевдин мезгилинде президенттин шопуру, жан сакчысы жана башка жакын адамдары КСДП партиясына жамынышып, өлкөдө олигархиялык бандиттик коррупциялык топтун жаңы курамын түптөштү. Алар өлкөдөгү эң кирешелүү тармактарды көзөмөлгө алууга жетишип, республикада саясий коррупцияны буга чейин болуп көрбөгөндөй деңгээлге гүлдөтүп өнүктүрүштү. Урматтуу кыргызстандыктар, тилекке каршы Аскар Акаевдин мезгилинде түптөлгөн мамлекеттик деңгээлдеги олигархиялык бандиттик кландык коррупция президент Сооронбай Жээнбековдун мезгилинде токтобой улантылды. Эң өкүнүчтүүсү, олигархиялык бандиттик кландык коррупциялык топ мурдагы президенттердин мезгилинде өз ишмердүүлүгүн коомчулукка билгизбей, акырын жылма жүргүзүүгө аракет кылып келишсе, акыркы жылдары алар өз ишмердүүлүгүн ачык жүргүзүшүп, каралар дүйнөсү менен ачык эле жуурулушуп, өлкөнүн эң кирешелүү тармактарын көзөмөлдөп элетин болбостон, бүтүндөй тартип коргоо мамлекеттик органдарына, улуттук коопсуздук кызматы деги эле бардык күч түзүмдөрүнө өз анамдарын коюп, ал тармактарга өз таасирин кеңир жайылтууга жетишти. Кыргызстандагы олигархиялык бандиттик коррупциялык топтун башында Алмазбек Атамбаевдин мезгилинен бери карай өлкөнүн бажы тармагын толук көзөмөлдөгөн Райым Миллион деген кайманаты бар Райым Матраимов турарын массалык маалымат каражаттары жазып келет. Соңку мезгилдери Райым Миллион мамлекеттик башы Сооронбай Жээнбеков жана анын жакын адамдарынын колдоосуна ээ болуу менен өздөрүнүн саясий максаттарын коомчулукка ачык эле жарыялап, Мекеним Кыргызстан биримдик саясий партияларын ачык каржылап, парламенттик шайлоого катышууга аттанды. Алардын башкы максаты алдыда болуучу парламенттик шайлоодо элдин добушун акчага сатып алып, бүтүндөй парламенттийлүү жана мындан ары да Кыргызстанда бандиттик, кландык, коррупциялык бийликти орнотуп, элдин байлыгын тоноону улантуу. Учурдан пайдаланып биз өлкөдөгү бардык саясий күчтөргө, саясий партия лидерлерине, коомдук ишмерлерге, бейөкмөт уюм жетекчилерине жана өлкө келечегине кайдыгер карабаган атуулардын бардыгына кайрылабыз. Буга чейин биз кайсыл бир маселе боюнча бири-бирибиз менен макул болбой, талашып тартышкан учурлар болгон. Бирок учурда баарыбыздын максатыбыз бирөө гана. Бул кандай жол менен болсо да олигархиялык бандиттик, кландык, коррупциялык топ тарабынан каржыланган бийликтин 3 партиясы Мекеним Кыргызстан, Кыргызстан биримдик саясий партияларына алдыда болуучу парламент шайлоодо добуш бербөө жана аталган саясий партияларды жогорку кеңешке таптакыр келтирбөөгө биргеликте аракет кылуу. Ошондо ошого чейин Атамбаев кетпесе, Атамбаевдин түбүнө жетебиз. Мыйзамдын жолдору менен Атамбаевдин күнү бүтүп калды. Атамбаев башкача баштала албай калды. Атамбаев революциянын максатына жеткизбеди, ал кетиш керек. Бакиев дагы айткан сөзүн кылган жок. Кутуруп кетти. Бир түйгөндөр кутуруп кетти. Ошондон Бакиев кетти. Атамбаев да ошондой болуп калды. Бул кутурду. Bunun şoförü, bunun zavkozu var. Zavkozu bunun Şekşan'ın meri. Bunun yanında durgun, bugün akistin başında olup kaldı. Atambayev hemen gayrılam. Atambayev, sen kankor, sen uğru, sen kuzgun. Atambayev, sen kör bir prezidentsin. Bu banditlerin başında durat. Buna başta Neriz Mırza Batıs'ı yendi. Banditler salvat getirdi. Al banditin özünün közü tazaladı. Bilesiniz, ona bir ertikim kullanın. Bizge banditler saldı. Banditlerin içi bizge ötken çok. Bizi kaçırgan çok. Atambayev, şorlu prezident. Ben buraya kişinin burada cariye kılgam. Atambayev, banditlerin başında durat. Atambayev, Batukayev'i getirdi. Atambayev'in yanında ubiysa, Erkin Mehmet Ali degen var. Yakındı 3 yıl, 5 yılda, oşalardan vardık, oşalardan vardık.